Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргыз эл биримдиги коомдук уюмунун жетекчилерин жана өкүлдөрүн чакырып отурабыз. Анткени бул Кыргыз эл биримдик коомдук уюму болжол менен 2008-жылы өтөсүңөр түзүлгөн уюм эле. Аларда аз болсо дагы ар кандай шарттар менен иштеп келишти. Пандемия учурунда дагы баягы токтоп калды, бирок азыр үзүрлүү эмгектенип жатат десек туура болот. Мен адегенде ошо келген Кыргыз эл биримдигинин өкүлдөрү менен, жетекчилери менен тааныштырып койсом, сол жагымда отурган мырза Дайыр Кенекеев, баарыңыздар билесиздер, Кыргыз эл биримдигинин, коомдук биримдигинин уюмунун төрагасы. Санжыра академиясынын төрагасы Кушубек Качыбек. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Максатбек Дыйканов, Абат урусунун төрагасынын орун басары. Саяк коомунун төрагасы Байскан Айтбаев. Асык урусунун төрагасы Кирмалиев Арстанбек Калканович. Солтоо урусунун жаштар канатынын көзөмөлдөөчүсү Дыйкаров Нурдин. Байдулетов Наркул Сатыбалдыевич, Кытай урусунун Орда кеңешинин төрагасы, Кытай урусу коомунун төрагасы болом. Кыйшкы Мураталы Санжырачы. Эгемберди Усупов, Моңолдор урусунун өкүлү. Сулайманов Анарбек, Сары урусунун аксакалы, Орда кеңешинин мүчөсү. Мен Сарбагыш урусунун Жантай уругунан Санжыра изилдөөчү Абыкаев Абирбек деген жигитмин. Мен Сарбагыш урусунун Жантай уругунун Сарбагыш иликтөөчүсүн Туралиев Сыргак. Найман уругунун өкүлү Темиров Алик. Кош келипсиздер. Бүгүн биз мындай бир жыйынтык чыгарсак, сиздердин Кыргыз эл биримдигинин коомунун иштеген иши, алардын максаты эмне? Кандай иш шарттарды алып барып атат? Биримдик деген сөздүн мааниси эмнеде? Анткени бул уюм негизинен туура коюлган, негизделген деп ойлойм. Биз баарыбыз кыргыз дейбиз. Кыргыздын ачык айтсаң кыргызы болот. Кыргыз эгерде ал өзүнүн салтын, наркын, баркын, маданиятын, тилин, дилин сактаган адам кыргыз деп аталат. Мына азыркы Кыргыз эл биримдиги коомунун максаты ошол болуп атпайбы? Бизди кыргыз деп эле аталбастан, биз ушул өзүбүздүн наркыбызды, баркыбызды биле жүрөлү. Бири-бирибизди сыйлайлы, ата тегибизди сыйлайлы, унуткан санжырабызды көтөрөлү деп жатасыздар. Санжыра көтөрүү бул Кыргыз элинин ынтымагын, биримдигин бекемдейт деп ойлоймун да. Мына сөздү азыр биринчи жолу ошол Кыргыз эл биримдигинин төрагасы Дайыр Кенекеевке сөз берсек, Дайыр мырза, өзүңүз айтып койсоңуз, негизи эле бул коомдун максаты эмне? Кандай иш жасап жатасыздар? Ошо жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден биз ушу Кыргыз эл биримдигинин коомдук уюмунун атынан сиздердин теле көрсөтүүңүздөргө, передачаңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз жана башында белгилеп кеткендей эле Кыргыз эл биримдиги коомдук уюму бул 15 жылдык тарыхы бар уюм. Башында ошол 2007-2008 жылдары түзүлүп, анан ошондо уставы бекитилип, мамлекеттик тиешелүү органдардан каттоодон өтүп, анан ишти жасап келе жатат да. Арадан эми ар кандай солгун моменттер болду, баягы иштебей, бирок акыркы ушул 3-4 жылдардын ичинде ушул аябай активдүү ишти башташты десе болот. Мына Кыргыз эл биримдигинин алдында чогуу иштеген бизде Санжыра академиясы бар, төрагасы. Бул тарых боюнча, Санжыра боюнча тактоо беретинде, ушул ар бир уруунун тарыхы, санжырасы жазылганда, ушу Санжыра академиясы менен макулдашып, ошол даже китептерди чыгарганда да бир мотивде, бир дизайнда чыгарсак деген ушундай сунуштар болуп атат. Негизи Кыргыз эл биримдигинин мындай курамына ошол бизди Кыргыз Республикасында болгон ушул 40 уруунун төрагалары, өкүлдөрү сөзсүз түрдө киришет. Дагы акыркы ушул аталган жылдарда биз колдон келгенче тезирээк жолугуп турабыз да. Бир айда бир жолу биз чогулушубуз өтүп турат.
Эми эң негизги максаттарына токтолсок, кыргыз эл биримдигин бул өзүнүн сөзү эле айтып турат, биримдик депчи. Ошол элибиздин бириктирип, каада салттарды, үрп адаттарын, биздин нарк насилдерибиздин баарын өсүп келаткан муундарга, келечек ээлерине тааныштыруу өткөзүп берүү, тарыхты тастыктап, Санжыраны тастыктап, ошол уруу араларында ошол бириктирүү, чоң мындай ынтымак сөздөрү сүйлөнөт да негизи. Анан ушу кыргыз эл биримдигин сөзүн ачыгын айтып кетиш керек. Мен өзүм жакында 2 жыл болуп калды ушул коомго кирип, чогуу катышып, чогуу ишти алып барып жатабыз. Анан азыркы информациялык технологиялардын эске алып туруп, биз жакында кыргыз эл биримдигинин интернет сайтын ачып, социалдык барактарда баракчаларын ачып, өздөрүнүн бир эле Кыргыз Республикасындагы биздин туугандар эмес, ошол чет мамлекетте жүргөн туугандар да өзүнүн ата тегин тааныш үчүн мына сайтта мисалы үчүн 40 уруу болсо такталган биздин уруулардын ошол жерде жана терек деп коет го, орусча айтканда деревасынан баштап, ошол кайсы уруктан болот, кайсы уруудан болот, жет атасына чейин тааныганга, жаштарга бир жакшы жардам болот деген жана бөлүшүү, сын пикирлерди угуу, жооп берүү, ушундай бир секретариат түзүлүп, ушул ишти баштайлы деп атабыз. Мисалы үчүн эми 40тан ашып 55, 50ге жеткен ар бир кыргыз өзүнүн ата тегин издей баштайт да. Ал убагында чачынын учуна чейин ошол атеист болуп, же болбосо бир немени бул Санжыраны же болбосо 40 урууну же уруучулукту тети 18-кылым, 17-кылым деп критикага алып келаткан кишилер дагы ушул возрастка жеткенде мен тегим ким экен, атам ким экен, биздин тарыхыбыз кандай экен, мен кыргызмынбы деп өзүнө суроо берип, ушул сайттан таап, биздин уюм ушулга жардам берип, ушуну бириктирүү негизги максаттары болот десек болот да. Мына бизде максат байкебиз бар. Мына бизде чогуу ошол кыргыз эл биримдигинин коомдук уюму түзүлгөндөн баштап башында турган кишилердин бири десем болот. Азыр мен айтпай кеткен нерселерди дагы Максат байкебиз дагы кошулуп айтып кетет. Мына бүгүн сиздин передачаңызга бардык өкүлдөр келбесе дагы, мына биздин кыргыз элинин бириктирген 40 уруунун өкүлдөрү, ошол аталган сиз аталган уруулардын төрагалары, өкүлдөрү ушул биздин сиздин передачаңызга келип, өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшөйүн деп келди да. Рахмат. Сөздү Максатбек деген Абат уруусунун өкүлү болот. Биринчиден мен дагы ыраазычылык билдирем. Ушундай чогулуп актуалдуу маселе деп айтсак болот да. 2008-жылы негизги биздин оюбуз ушу кыргыз элибизди бириктирели, башын бириктирели деп ар бир урууну изилдеп чыкканбыз. Ар бир уруунун курултайын өткөргөнбүз. Анан уруунун өкүлдөрү кайсы жерде жашашат деп тактап чыкканда, ар бир уруунун өкүлдөрү бүт областта бар экен. Баягы түндүк, түштүк, бөлүнүү дегендерди жоюш үчүн, кыргыздын башын бириктириш үчүн ошону биз атайын түптөп чыкканбыз. Анан азыр эми ошол мурда биз улуу мамлекет Кыргыз каганатында түзгөнбүз. Кала берсе ар бир чоң уруулар өзүнчө мамлекеттер түптөгөн урууларыбыз бар. Анан бүгүнкү күнү келгенде баягы ынтымагыбыз жакшы болгондуктан биргели деген ниетте муну биз жасаганбыз. Анан кыргыздар бириксе, кыргыздын айланасында башка улуттар да биригип, анан мамлекетибизде мындай ынтымак болот деген ниетте бул ишке киришкенбиз. Анан эми жет атаңды билбесең, баягы кыргыз эмессиң деп айтып жүрбөйбүзбү? Бүгүнкү күндө жет ата эмес, кыргыз тилин билбей, кыргыз тилине каршы чыккандар болуп атпайбы, өзүнүн кыргыздар. Ошонун баары келип, биздин мына өзүнүн түпкү тегин билбегендиктен болуп атат да. Ошого азыр биз ошо мезгилден эле айтканбыз, ар бир урууга мындай сунуш киргизгенбиз, ар бирибиз Санжыраны тактап чыксак, тарыхты тактап, анан китеп кылып чыгарып, ар бир уруу чыгаргандан кийин ошо ичкиликтин, оңдун, солдун тарых Санжырасы чыгып, аягында кыргыздын тарыхын
калыс иштеп чыксак, себеби ар бир уруу эле өзүнө тарта бербестен калыс болсун, кыргыз эли ошондон ынтымакка келебиз деген ниетте ошону биз уюштурганбыз да. Анан эми мына эмне үчүн биз улуу эл болуп келип кийин бир аз начарлап кетип, солгундай кеттик. Себеби мына биз кыргыздын негизги салттарыны биз сактабай баратабызбы деген ой болуп атат. Ошонун бири мына эгер жет атасын билсек, ошо жет атанын балдары бири-бирине үйлөнбөсө, ошондо биз азаматтар чыгат. Анан ошол эле башка уруудан кыз алып, башка урууга кыз беришти биз практикалашыбыз керек. Региондордон кыздарды алып элди алаштырсак, салтты тартипке салсак, тилибизди байытсак, ошондо биз кыргыздар ынтымакка келип бир күчтүү бир эл болобуз деген ниеттебиз. Жакшы. Дайырбек мырза, бир суроо сизге. Бул жерде өкүлдөр деп атасыздар. Бул өкүлдөрдү элде шайлашканбы? Мисал үчүн туура маселе, туура суроо. Бизде биздин устав боюнча, протоколдор боюнча негизи ар бир ушул жерде отурган инсандар убагында өздөрүнүн курултайы болуп, өздөрүнүн элинде. Ошол курултайда шайланып келген да. Мисал үчүн мен өзүмдү баягы мисал катары айтып кетейин. Биз республикалык деңгээлде курултай өткөзгөнбүз Таласта, Таластын чоң драма театрынын ичинде 500 кишидей ошо көлдөн, түштүк региондордон, чүйлүк саруулардын баары ошо Таласта 3 күндүк иш-чара болгон. Ошол жакта Манастын күмбөзүнө барып, зыярат кылып, анан кийин курултайда да көп маселелер коюп, акыры төраганы шайлайбыз дегенде ошентип кандидатура иргелип келиптир, ошо курултайга алып барып, ошо курултайда бекитилген да. Анан бул жакта дагы менин коллегаларым баарысы ушундай процедуралардан өтүп келиктен да, буларды эл тааныган, эл ээрчиген кишилер. Анан жана сиз башында суроо берип кеткенде улантып койсом, мына Кыргыз эл биримдигинде аксакалдар кеңеши бар. Ошол ар бир уруунун аксакалдары бар да, өздөрүнүн. Ошол аксакалдар өзүнчө кеңеш. Жаштар канаты бар. Алар өздөрүнүн талаптарын айтып, жаштарга ошол айтса ишенимдүү болот да. Анан биз демөөрчүлүк иштерди дагы жасайбыз. Кече жакында Туркияда апат болду го чоң. Ушу Кыргыз эл биримдиги боордош түрк элдерине кандай жардам беребиз деген сунуш келгенде, баарыбыз баягы кишинин баардыгы 40 уруу тең бири-бири менен чогулуп отуруп, биз 12 канат 2 боз үй жасалгалары менен, 6 канат 1 боз үй, 3 боз үйдү ошол Мелития шаарына алып барып туруп коюп, ошол жерден жанагы титиреп турган, азырда кире албай турган үйлөр бар экен. Боз үй, биздин боз үйүбүз чекчейип, ошол жака биздин өкүлдөр барып, тигип, тапшырып келди да. Бул деген биз ошол Кыргыз эли, ошо түрк элдеринин баягы бир семьясына кирет, бир үй бүлөдөн баягы боордош эл деп жардам берген бир ушундай жазып аткан иштерибиздин бирин эле айтып кеттим да, мисалы үчүн. Рахмат. Мына сөз биримдик, ынтымак жөнүндө келдик. Ол элден түшүрүп келдик. Ынтымак, биримдик деп бекеринен Кыргыз эл биримдиги деп коюлган эмес. Мына ушунун ичинде сенин арасыңарда Санжыра академиясынын төрагасы бар. Муну да койгонсуңар. Белгилүү жазуучу Санжыра иликтөөчү Кошубек Качыбеков. Көп жылдан бери бул кишини мен абдан жакшы билем. Кыргыздын тарыхын изилдеп, Санжырасын изилдеп айтып жүргөн киши. Мына сөздү азыр ушуга Кошубек Качыбеков сизге берсек, негизи эле бул Санжыра деп атабыз. Бул ынтымак, биримдикти түзгөн эң биринчи негизги ушул да. Биз уруулардын биримдигин, ынтымагын кармап алсак, калганы болот деген мааниде да. Иш-чара кандай жүрүп атат ушул жагында? Рахмат. Биздин ушул Кыргыз эл биримдиги коомунун астында 2 жыл болуп калды. Жана бүгүнкү күндөгү башаламан чыгып аткан, соц тармактарда чыгып аткан санжыраларды бир иретке келтирүү боюнча мен 2-3 жолу маселе козгодум. Бир ушул санжыра борборун кылабыз, кандай кылабыз деп. Анан бул кыймылга окумуштуулар тарталы дедик, бирок окумуштуулар катышпай койду. Анан Кыргыз эл биримдиги чогулушуп, 2 жолу чогулушта мени шайлап коюшкан. Ошо 2 жыл болуп калды. Анан биз иш алып бара баштадык. Мына Кыргыз санжырасын
өткөн кылымдын башында эле жаза баштаганда Осмоналы Сыдык, Белек Солтоноев, анан Абрамсон, Винниковдор ушуну колго алышканда, ага чейин баягы орус окумуштуулары, саякатчылары үстүртөн жазып кеткен да. Эми биз ошол өткөн кылымдагы жарык көргөн санжыраларды иргеп, кайра талдап, ошолордун кемчиликтери болуп жазылбай алгандарын толуктоо аракетинде азыр иш алып барып атабыз. Анан мына оң, сол, ичкилик уруулары такталган уруулар көп эле. Анын ичинен биз ошол бир аз убакыт өтүп атат. Туура мисалы Адигине, Тагай, Муңуш деп атпайбызбы? Тагай менен Адигиненин ичинде уруулар бар да. Мисалы Адигинеден 5 уруу, Тагайдан 17-18 уруу деп. Муңуштар муңуш болуп жүрө берген. Муңуштун ичинде Коштамга жага алмай деп 2 урууга бөлүнөт. Булардын өкүлдөрүн мынакей жакында эле таап, иликтөө иштери башталды, санжыраларын чогултушуп атат. Ичкиликтерде дагы ичкиликтердин тарыхы жөнүндө китеп жазылган, Абаттын санжырасында да жүрөт ичкиликтер боюнча. Буларда бирде 10 болуп кетет, бирде 12 болуп кетет. Берде өзгөчө көп эле такталып калган эски уруулар. Анын ичинде чапкылдык, Кыдырша деген мына өзүңүз билесиз. Ушулар боюнча бир аз талаш тартыштар болуп атат. Буларды мына илимий негизде дагы карап тактаганга аракет кылып атабыз. Эми жанагындай көрнөк жарнактар, плакаттар чыгып атпайбы? Кыргыз санжырасы боюнча, бутактар боюнча. Эми баары туура эмес да, көп эле туура эмес. Эми ошолорду тактап, кийинки жаштардын башын айландырбаш үчүн ошолорду тактап берип атабыз. Кээбиркилер өзүнүн чоң аталарын эле уруп киргизип берген китептер чыга баштады. Биз ошолордун баарын чакырып, өзүбүздө мына санжырачылар академиясында жакында талкуулайлы деп атабыз. Ошого иш аракеттерди кылып атабыз. Андан тышкары дагы ошол ар бир уруудун эң тамгаларын илимий негизде, эң тамгалар көп эле уруулар такталып калган. Илимий эмгектерде бар. Мисалы Олжобай Каратаевдин эмгектеринде көп эле уруунун эң тамгалары бар. Эң тамгалары жок урууларды ошолорду иликтегенге жардам берип атабыз. Өздөрүнүн туусун, мисалы саяктардын, саруулардын, кушчулардын туулары кандай болгон, туулары кандай болгон, кийинки туулары кандай болгон, ушулар боюнча дагы бир ар бир уруудун эң тамгасы, туусун, санжырасын топтоп чыгарганга катуу аракет кылып атабыз. Жакшы. Сизге бир суроо. Мына сиз өзүңүз кушчу, жоксо котчу деп китеп чыгардыңыз. Мына ушунчалык чоң китеп. Бул эмнени айтат? Бул түндүк түштүктү кыдырып жүрүп, кушчу уруусун изилдеп чыкты. Мына бул эмгек. Мына биз тууганды ошентип таап атабыз, туурабы? Кээде тамашалап калып атпайсыңарбы? Биз тигилерди түштүктүүлөрдү кантип айтабыз? Биздин тууганыбыз турбайбы деп өзүңөр күлүп жүрбөйсүңөрбү? Мана биримдик деген ушул эмгек. Канча жерди кыдырып чыктыңыз, канча жылдан бери. Мына ушул чоң эмгек бизди бириктире турган ушул китеп. Айтып жүрүшпөйбү элдер? Жана Дайыр мырза туура айтты. 50ден ашкандар мага келип атат. Ата деген биз билбеген уят болдук. Ушуну бир айтып койсоңуз. Биз уят болуп атабыз балдарга дейт. Ушул сөз мага абдан кубантат. Бир чети 70 жыл биз оозубу жаап турду эле, бирок чыныгы кыргыздар бар экен. Баягы көк дептерге жазып калтырып койгон. Биз ошол дулап атабыз. А бул жерден болсо санжыраны тескери бузган адамдар да бузукулар бар экен арабызда. Бул атайын максатпы? Мен да түшүнбөй турам. Өздөрү эчтеке билбейт дагы бүт аталыктарды уруу кылып берип атат. Бул шылдың кылгандык. Биз ошон үчүн кыргыз эл биримдиги ушул 40 урууну негиздеп, ордун түздөп койсок, биз эч ким кийише албайт. Китепте мына ушундай жана Дайыр мырза айтып калбадыбы? Кийиз китепте кылып туруп, бирдей дизайнда антология, санжыр антологиясын бардык уруулардыкын ушундай типте деп менин сунушумда. Анан бул китепте өзүбүздүн эле Кыргызстан эмес, мен кытайлык кыргыздарды дагы аябай иликтеп келдим. Кызыл суу кыргыздарын өзгөчө Тарбағатай жакка жете албай калдык. Казакстан, Өзбекстандагы, Көкчөтөдөгү Анжан, Жизак баардыгы кирген. Ошо кушчу уруусунун санжырасычы. Мен таң калганым мына азыр
барыңыздарга көрсөтүп коеюн делем да. Мыногу башкырт туугандардын шежере центри бар экен да. Мынакей булар академия, илимдер академиясы менен биргиштешкен. 18 томага салып жибериптир. Башкыртстандын биринчи президенти Рахимов өзү салып 18 томунда ушул кыргыз урууларына тиешелүү. Мындан тышкары дагы кыргыз деген чоң китеп, мындай чоң китеп чыгарышты 10 тому. Мына ошол жерде кыргыздардын санжырасын жазышкан. Биздин бөлөк кошуна элдер, тектеш элдер биздин уруу жөнүндө жазып атса, биз ошого кайдыгер карап атабыз да. Ушул Башкыриядагы 3-4 районда кыргыз уруулаштар бар, баарыбыздын. Мына ушулар иликтенбей атат. Казакстандагы Көкчөтө, Караганда, бул Жамбыл областынын жакындачы. Мына ошол жердеги кыргыз урууларын изилденбей атат туугандар. Өзбекстанда болсо баягы эми баягы жаңы заман келгенден кийин кичине ойгонушту. Урматтуу замандаштар, бул казак боордошторубуз, белгилүү тарыхчылар мен кезиккенде мына айтып атат, кыргыздар силер туура иш кылып атпсыңар дейт. Силер урууга бөлүнбөй, уруудан турат деп атпайсыңар дейт. Эң туура деме сөз болуп атат дейт. Бизде айтып атат, эмне үчүн кыргыздай алып чыкпайсыңар? Кыргыздай болуп элек десек, жакын тууганчыл болуп турбайбызбы? Кыргыздар казактан тууганын издеп атат деп айтыптыр. Значит, демек биз туура жолдобуз. Мен муну токтолбой эле айтайын. Муну улантыш керек. Биз кыргыз бириккенибиз, ынтымагыбыз менен гана эл болуп эсептелебиз. Муну туура түшүнүш керек. Мына сөздү Саяк элинин төрагасы Айтбаев, Байысканга берсең, Айтбай, Байыскан, саған бір суроо. Мен билем сени. Сен бүт кыдырып, 4 жылдан бери кыдырып, Кыргызда азыркыча Саяктан так санжыра жок. Булар абдан жакшы тактады. Ошондо деле кээ бир мүчүлүштөр бар. Бирок ушул Саяк ичинде түндүк түштүктү аралап жүрүп, канча тууганды таптыңар? Ой, мен эле бир 1200 кишиге кошулдум го, түштүктөн келген. Момунтип жакшылык жамандыкты кучакташып отурбайсыңарбы? Бул абдан мен кубанта турган нерсе болуп атпайбы? Эмгегиңе мен абдан ыраазымын. Мына ушундайды уланта бериш керек. Мына ушул ынтымак ушундан. Илгери айтчу эле, акча кошобуз, тил өзгөрөт. Тил уланат, акча менен тил өзгөрбөйт. Мына көрбөдүкпү? Бизде да акча менен кошкон. Мен көп сүйлөй бербейин. Кыска нуска айтсаң, сен жөнүндө элге белгилүү. Assalamu alaikum, арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр ушул Дайым мырзанын Кыргыз эл биримдигинин төрагасы жаңы шайланды 2 жылга. Андан мурун оң канаттын төрагасы Медетбек Шамшыбеков агабыз жүрчү. Ошол Баткен коголаңында дагы ошол Саяк эли биринчилерден болуп баткендик туугандарга жардам берип, ошол боз үйлөрдү жиберип, эмеректери менен окуу уралдары, китеп, азык түлүктөн жардам бердик да. Анан бул 40 уруу десе эле кыргызды бөлөт дейт. 40 уруу, 40 уук дегендей, 40 жигит дегендей, 40 чоро дегендей символикалык аталыш бул кыргызды бириктире турган ишти жасап атабыз. Себеп дегенде интернет айдыңы, интернет желеси болуп көп адамдар кийинки муун өзгөчө, биздин деле муундаштар көп нерсени билбей баратат. Салт сана бул көп батыштын бул жерге аябай эмеси көп. Анан ошол 4 жыл 5 жылга кетти. Ошол 40 уруу кыргыз ишинен Саяк элинин санжырасын иликтеп жүрөбүз. Бул жерде да Мурат Албай экөөбүз отурат. Бул өзү Саяк болсо дагы ошо тайлары таятасы баштап кеткен китепти бүтүп, Эштек би Солто санжырасы деген чоң көлөмдүү китеп чыгарды. Чекил Саяк санжырасын 43 жылдан бери иликтеп жүрөт. Биз ошол мурун санжыра болуп чоңойдук элек. Анан китеп окуп атынан ошо мүдөбүз, биздин максатыбыз ушул эле. Биздин элдин да башы биригип калып, башка мисалы кыргыздын уруулары санжыраларын тактап бир сыйра курултайларын өткөрүп, мына Сары уруусунун курултайына катыштык. 3-чү курултай болду. Биздин биринчи да курултай болду элек. Бизде мисалы 300-400 кишиден, 1000 кишиден чогулган биз азыр жыйналыш деп айтып атабыз. Себептен де биз көп экенбиз. Өзүңүз айткандай, мына биздин жыйналыштарга чакырганда канча кишилерге көрдүңүз, Өткөндө Корумду айылында ошол Жалдуу Кабанын Шыкмамат уруктарынын Бөлөкбай аталыгы өзүнүн санжырасын бүттүк деп, мына 4 жылдан бери жыйынтыктап ата-бабаларга Куран окутуп,
ошол жерге сый тамакка чакырышты. Ал жерде мамлекеттик катчы Сүймөк Касмаметов дагы жакшы нарк насил жөнүндө, каада салт жөнүндө көп сөздөрдү айтып кетти. Ошол сөзүбүздү эми баягы кыскартсак, биздин ушундай бир урааныбыз бар да, Саяк элинин. Урук бириксе, уруу биригет, уруу бириксе, улут биригет деген бир жакшы изги тилегибиз бар. Алайым эле ошол биздин кыркыруу кыргыздын башы бекем болсун. Бул Кушубек агабыз айткандай, башка жактагы да кыргыздарды иликтеп, аларды да тубан кылып, жалпы башыбыз бириксе жакшы. Ошол мамлекеттердин өнүгүп, дүркүрөп өнүгүп өсүп келаткан мамлекеттердин катарына кыргыз эли кошулсак жашап эле. Себептен биз аз элбиз, саз элбиз. Асыл нерселер кымбат болот, аз болот. Мисалы айтабыз го, жакут, алтын тигиндей мындай деп. Кыргыз да аз элбиз. Себептен ошол Орто Азиядагы деле ошол түрк дүйнөсүндө кыргыз элинин башка элдердин түптөлүшүнө мааниси өтө зор болгондо, ошо бизче эле көп сүйлөшөт да. Ошолордун түрктөр деле айтып атат. Мекенибиз, ата мекенибиз Алатоо, тегибиз кыргыз деп. Анан ошол кыргыз болуп калып жар алып калганыбызга сүйүнөлүк. Анан баягы эскибизди тарыхы жок элдин келечеги жок дейт. Бирок эски жакты карап, артты карап деле отура берсек, биз ордунда туруп калышыбыз мүмкүн. Мындай ааламдашуу, ушундай илимий технологиялык заманы болуп атат. Биз ошону айкалыштырып алып кетсек, мисалга Кытай деле, Корея деле, Япония деле. Японияда, Кореяда, Кытайда ошол эски маданиятын сактайт. Бирок заман бап, өнүгүшү жаңы да. Анан жаштар өздөрүнүн тарыхын, ата тегин билип жүрсө, мына Максат агабыз да айтты, кыргызда айтылат, ошол жет атасын билбеген жетесиз кул депчи. Кыргыздар ошол дайым эле чоң держава түзүп, чоң мамлекеттерди түзүп, каганаттарды эл башкарып келген адамдар болчубуз. Чоң рахмат сиздин ушу чакырып атканыңызга. Рахмат. Эми мындай, биз айтып атпайбыз, кыргыздын кыргызы өзүнүн салтын, өрп адатын, маданиятын, тилин, дилин алып жүргөн гана адам кыргыз деп эсептейбиз. Чындыгында. Анткени түшүнгөн адам ушунусу менен гана биз кыргыз мамлекеттигин карап турабыз. Кыргыз улуту, көп улуттуу элден турат деп атабыз. Улут деген эмне? Кыргыз улуту көп этнос элден турабыз. Этнос тиякта кошулгандар. Алар улут эмес биз үчүн. Ошондо туура айта албай, анан биз кыргыз улутунун арасында бир топ улуттар бар деп атабыз. Улут жок, этнос бар. Биз кыргыз улуту, биз кыргыз. Ошондо туура айтып кетсе экен, арапташып кеттик, чынын айтканда. Мына көрүп атасыңар. Арапташып кеттик. Алар бизге өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Баягы тиги кырчынга барсак, жана автобустан чыгып алып араптар чуркап барып сууга, кашка сууга чөмүлүп атат. Бейиш турбай, бейиш биз ойлойбуз. Кыргыз жери бейиш экен. Биз аны сактай билбей атпайбыз. Арапташып атабыз. Алардын башка тили. Биз өзүбүздүн тилибиз, дилибиз, салтыбыз бар. Биз ошол элди жакындаталы. Бейиште жашайт экенбиз анда. Элдин мындай тура түшүнгөндө. Элдин баары о бейиштен бере көр дейт. Биз бейиште жашайт экенбиз. Биз ушуну сактай билели. Ошон үчүн кыргыз жанданалы деп аткан сөз. Улантып койсоңор. Саламатсыздар. Мен Асыл урусунун төрагасы Керималиев Арстамбек Калканович. Бул жерден жана төрагалар, Кушубек байкелер айтып кеткендей эле, мына ушул кыргыз эл биримдигине келип, мен дагы өзүм илгертен бери военный болуп жүрүп, пенсияга чыгып, анан кийин ушул кыргыз эл биримдигине кошулганда мына Кушубек байкелер тапшырма берип, элди тактагыла, санжыраңарды тактагыла деп, ошондон баштадык да. Анан эми буюрса, мына мен өзүм ушул төрага болуп шайланып атканда биздин аксакалдар мени шайлашты. Анан кийин биз курултай өткөрө элекпиз. Мен биринчи өзүмдүн айтып убада бергем, кыргыз элин бүт кыдырып чыгып, андан кийин ушул өзүбүздүн санжырабызды тактап туруп, андан кийин анан курултай өткөрөлү деп. Анан мен өзүмдүн атам илгертен бери ошо санжыра жазып жүргөн. Могу санжыра тарыхы деген китеби бар. Муну дагы сиздер айткандай тактап туруп, анан кийин бүтүрүп туруп, анан кийин чыгаралы деп атабыз да. Анан ошол санжыра
тарых асыктардын тарыхынын аркасында эле Санжыра дарагын бир 2 том менен жазып туруудан чыгарабыз. Ошондо Кошобек байке айткандай 2 сөз сүйлөнбөйт. Мына Баткенден баштагам, биягы ат башы, биягы тоң, биягы талас Манаска чейин барып кыдырып келдим. Баарына тапшырма берип, Кудай буйрса, ошо Санжыра дарагын бүт барын алып келип берип атышат. Эми бияктан Саяк улуу элибиз бул кишилер эрте баштап 4 жылдан бери кыдырып атат деп өзүңүз билет экенсиз. Бул кишилер аябай жакшы иш кылып, ошол мына моңолдорлор, саяктар бүт уже бүтүп калышты. Булар уже бүтүп, ана биздики кичине кечеңдеп атат. Кошобек байке деле бизди шаштырып атат. Эртелеткиле желекти болсо чыгарып атабыз, тарыхтын жанагы Санжыра дарагын чыгарып атабыз. Бүт барын Кудай буйрса мына дайыр биздин төрагабыз болуп келди. Ай сайын чогулуп алып бүт кеңешип, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей эле Кудай буйрса ишибиз алга жылып баштады болуш керек. Мына баары эле туюп сезип атабыз. Ошол менен кыскача аксакалдарга. Эми сен азыктын байбичүүнөсүң да. Азыктын байбичүүнөмүн. Айтпадым, Жалжабаштын бир 11 баласы бар. Анын ичинде да белгилүү Карбоз Келдибеков да бар. Ошо белгилүү азык болсоң сопу ата силердики эмне гана кичи болгон. Биз сопуну дагы чыгара элекпиз. Элге даңазалай элекпиз. Бизде кандай кишилер болгон. Эми бир эле байбичүү эмес, бул төгөрөктүн 4-бурчунда Бөрүнүн Абдыраман өзү калп айтпасам. Казугунанын Бычманды да карагыла. Кезегинде Молдобек Исраилов аксакал көп кыдырып китебин жазган. Мына ошондо да бир даяр материалдар бар да. Мына ошондо алсаңар абдан бириккен. Андаш Баатырды унутуп каласыңар. Белгилүү Андаш Баатыр. Кыргызда атагы чыккан кишилер. Биз уну атагын атаганыбыз бул өзүбүздүн балдарга берген сабагыбыз болуп атат. Кыргыз эли эм үчүн эстеликтер турат. Эм үчүн эл турат эстелик. Ошого сыймыктансын, менин атам экен, чоң атам экен дегендей аракет кылып атабыз. Баягы пара бербей, бара бер дегендейчи, туура кыласың. Биздин Молдобек Ырсалиев, анан Байсейит деген аксакалыбыз бар, мына 80-ге чыгып калышты. А кишилердин да китеби бар. Ошол кишилердин жазганын анан дагы ошол кошумчалап жанагы такталгандардын баарын а кишилердин уже жасап койгондору аябай салымдары күчтүү. А кишилердики турат. Каталык болбойт, оңдой бересиң. Анын ага дополнительно жанагындай кылабыз да. Жакшы. Эми бул жерде катары менен кете берели. Солтой элинин белгилүү кишиси Нурдин отурат. Нурдин мына Солтой эли эмне деген эл? Эмне деген баатырлар чыккан? Сен ошонун урпактарысың. Бул жерде отурасың, баягы көкүрөк керип дегендейчи. Мына кыргыз эл биримдигинин максаты бизде бул биримдик ынтымак экен да. Мына ошол жөнүндө бир сөз баштап айтып койсоң. Саламатсыздар. Биз эми мына кыргыз эли арасында кыргыздыгыбызды билгизип, кыргыз эгемендүү болду 90-жылдар. Ошондон баштап эле бизде ошол кезекте аксакалдар аябай көп экен. Бизден Калин району болчу, ошону жайлата району кылып активный катышып, ошол кезде аксакалдарыбыздан жайлата 90-жылдары которуп алдык да. Мен ошондо кызыгып ушу Санжыранын улантуу болуп калды. Эми көп өтүп кетти, бизде ошо түзгөн аксакалдардын көбүчү. Бирок ошол кезекте менде калган нерсе эң биринчи өзүмдүн ким экеним, кайсы уруудан экенимди такташ болду дагы. Анан мен өзүм биринчи 7 атама чейин тактап, идиктеп, ошолордун курултайын өткөрүп, жаш балдарын эметип, бириктирип, башын изилдеп, анан кийин өзүмдүн айылдагы бир туугандарыма чекир уруу болсом, биздин бир айылда чекирдин бир туугандары бар экен, ошо Мамбет дегендин балдары болот. Атаян, Бекбото, Жамбото, Шабото деген. Ошолордун аталыктарын баарын башын кошуп, иреттеп, айырге анан кийин баягындай Куран окутуп, аталарыбызды Мамбет атанын төрагасын шайлап, андан кийинки ошол эле шаг биринчи Талкан уруусуна өттүк. Ошо биз
Кошойдун балдары ороз. Анан бул жалпы жондан мынабу Аларчадан баштап Талкан илгерки Талкан атанын эмеси болгондон кийин Жайыл атаны иреттегенден кийин биз Талкан атага келдик дагы. Ошо Талкан атаны 7-июнда эмеден өткөрдүк. Бул Часпик деп коет. Ошол жерде бүт ар бир уурлардан 17 аталыктан турат. Талкан ата ичинен бөлүнүп эмет. Ошолордун башын бириктирип, Талкан атаны бириктиргенден кийин берки Солтонун Эштектин жана Солтонун балдарын баардыгы өзүнүн курултайларын өткөрүп, дайыр айткандай ар бирин илектеп, анан кийин Күнтүү, Култуу, Жочалыш, Талкан, Бөлөкбай деген уурлар бар, ошонун баары бирин баарын иреттеп тургандан кийин биз чоң Солтонун эмесин өткөрдүк, курултайын. Бизде Адам Калыбайке деген эмени шайлап, башын бекитип, Чыныбаев Адам Калыбай деген. Анан кийин биз ошол жерден бекиткенден кийин биз дальше жыла бердик дагы, анан Tagay ата коомуна бардык. Tagay ата коомундагы 2-3 жол конференциясын кылып, мынакей анан кийин Tagay атадан кийин Кыргыз эл биримдигине келип, ошол жерден биз өзүбүздү Tagay атанын балдары оң сол болуп, атигине оң сол ичкилик болуп ошол жерге келип, мына жакында эле дайыр келип сайланды. Бизден Кыргыз эл биримде. Ошо биздин кылган нерсебиз биринчи кандаш туугандардын ынтымагы, ошо биз кыргыз экенибизди билгизип, кыргыз элинин ынтымагына түпкү нерседен ячейкалар деп коет, ошол жакты бекитип, анын үстүнө келгенибиз да. Бул ар бир биздин мамлекетте ушул 40 уру түзгөндө кыргыз мамлекетинен. Ошол жана Tagay атабыздын убагында мындан 1500-жылдары дейт биз илектегенде. Ошондо кыргыз мамлекетин абдан күчөтүп, ар бир уурлардын башына келген экен. Эмки күндө карасак бизде 90 улутка жакын Сары Өзөндө жашайт экен. Биз ошолордун алып келген алардын нерсесин сиңирбей, алар биздин нерсебизди сиңиргендей кылып, биз үлгү болуп башчыларыбыз турушубуз керек да. Биз аларга өзүбүздүн када нарк насилдерибизди, биздин тазалыгыбызды, өйдөлүгүбүздү көрсөтүп, ал элдер бизден үйрөнгөн. Биз наоборот алардыкын албай, жана сиз айтып аткандайчы, алар бизден үйрөнүш керек да. Биздин канча кылымдан бери жашап келатат ата-тегибиз. Ошондон берки мынакей бу жерде ученый жигиттер изилдеп атышпайбы? Алар изилдеп келе берсин, а бирок биздин 2000 жылдыгыбызды биз өткөргөнбүз, ЮНЕСКО өткөргөн. Мана 95-жылы. Ошол сыяктуу биз өзүбүздүн кылып аткан нерсебизди башка элдер бизден сиңирип алсын да, биздин жакшы нерселерибизди. Мен ойлойм, кыргыз эли ынтымагы ар бир ууру өзүнүн баягы эмесин тактап, анан ынтымагыбызды иреттесек, биздин элдин алды абдан көп кыргыз элинин. Жакшы, рахмат. Нурдин, ушул жерде баарыңар Санжираны жакшы билесиңер. Уруудан уруу чыкпайт. Чоң уруу, кичи уруу деген кыргызда жок. Уруу эле болот. Ошону айтып койсоңор, балдарын баарын уруу кылып атасыңар. Ал болбойт. Бизде ошо 40 уруу деп бекеринен айткан эмес. Биздин максат мына кыргыз эл биримдигине кошкон салымыбыз. Ушуну бир туура тутуп, ошону бир колдоп коштоп кетели деген сөз. Анын үчүн биз салтыбызды, тилибизди, дилибизди, маданиятыбызды кошушубуз керек. Мен ошон үчүн чогулуп жатам. Биз ушуну кармамайын, биз тарап кетебиз. Мына ким айтып атпайбы, автобусда кетип баратыр. Жолукчандарга эмне тийишип атасыңар, тийишпегиле деп. Значит, бирөө сактап, коргоп жүрөт да. Кыргыз кызы качан жолук кийчи эле? Бир топу кийчи. Анан үкү топу кийчи. Чыгып андан ары кете берет. Жесирлер кандай кийчи, улуулар билесиңер, эч качан жолук салынган эмес. Келип алып бул жерге көзүнө эле көрсөтүп шаңкылдап кирип келип атпайбы остановкагачы? Анан кийин биз кайда баратабыз? Биз өзүбүз сүйлөбөй эле айта жүрүш керек. Пара бергиче бара бер деген сөз ошол айылдык өкмөттө, айыл өкмөттөрүнө киришип, аксакалдар кеңештеп атпайсыңар. Эң жакшы суроо. Мына ушуга катышып, өзүңөр пикириңерди айтып, баягы каршы сөзүңөрдү айтып, аталык сөзүңөрдү айткыла деп аткан ошол салтты, сананы, тилди кармаш керек биздечи. Тилди өзүбүз эле жоготуп коебуз. Кээ бир кыргыздар айтып атпайбы, мен кечирип коебу, мен айтайын. Ой, Кыргызстанда жашаганга болбой калды. Ресторанда отурабыз, чогулуп отурушат. Бизнесмен балдар койт. Мынтет. Мен балдарым чет элден окутам. Мен да өзүм кийин көчүп кетем дейт. Значит, бир байкуштарлы кыргыздар эл мекен үчүн деп биз курман болуп кайра мекенди жаңылаткандан келет экен да. Эгерде менин колумда күчүм болсо, мен ошолдо бирөөндө кийирмек эмесмин кайра. Кыргыз деген ушул жерде биз кыргызбыз. Элибизди башка жердеги калк өзлөрүнүн элин, жерин салгырашып жүрүп,
бекемдеп өстүргөн да. Ал даяр нерсеге барып атат. Ошон үчүн мен айтар элем, жанагы кыргызды, улутун, салтын, санасын, тилин, дилин, маданиятын кармап жүргөн гана адам чыныгы кыргыз, биз эч жака кете албайбыз. Ошон үчүн айтып атпайбы, кыргыз эл биримдиги деп туура койдуңар. 40 уруу биримдиги дегени мен макул эмес болчумун. Анткени 40 уруу бизде азыр жок. Кана 40 уруунун өкүлдөрүн чакыра аласыз, 40 урууну чыгара албайсыңар. Бир 32 эле уруу чыгат. Мурункулун баары сиңишип кеткен. Жок азыр. 1400-1500 жылкы адегенен балдары Манас учурунда урууга кошулуп жүрөт. Мындай кайда? Анда Манас качан болгон деген суроо туулат да. Көп нерсе такталып нерселер бар. Ошон үчүн биз өзүбүз баягы улуу катары ак тагыраак сүйлөсөк, билгенибизди сүйлөсөк, апыртпай, ата-атегибизди көбөйтпөй. Мен ойлойм, улуу кишилерге уят антип айткан. Сөз кезеги ким саган? Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Кытай урусунун Ордо кеңешинин төрагасы, Кытай урусу коомунун төрагасы Наркул Сатыбалдиевич Байдулетов. Мен айтып коеюн, ушу Кытай урусу кыргыз эл биримдигине кирип, Кытай урусу өзүнүн максаттарын койгон кыргыз эл биримдигинде эле кыргыздардын ичинде Кытай урусунун тарыхын тактап, ошон үчүн биз бүт Кыргызстандын бүт областтарын кытырып тактап чыктык. Азырынча ар бир районда Кытай урусу бар экен, ошону тактап, азыр ушу 20 жылдан ашып калды, ошо 3 курултай өттү. Ошондой өткүзүп, ушу биздин максат ушу Кыргыздын ичинде Кытай урусунун тарыхын тактап, санжырасын жазып, тарыхын жазып. Кичине ар бир уруктардын, бир-эки уруктардын китептери жазылыптыр, анан кичине общий китептер жазылып. Биз азыр даярдап атабыз, Кудай буйруса, финишке чыгып, прямойго чыгып калды. Кудай буйруса, Кытай урусунун тарыхын, санжырасын жазып, кыргыз элинин биримдигине киргизип, тактасак деп оюбуз бар ошондой. Ушу биздин максат, ушу кыргыздын бүт уруулары биригип, кыргыз экенин билсек экен деп. Кыргызды бириктирген түшкөн 40 уруунун бири Кытай урусу өзүнүн тарыхын, санжырасын билсе деп. Ошон үчүн биз аракет кылып иштеп жүрөбүз азырынча. Рахмат. Жакшы. Ушул жерде мен бир аз кошумчалап коеюн. Интернетте жүрөт. Кытай урусунан болом десе, Кытайдан келдиңер беле депчи. Ушундай кыргыздар бар. Биз Кытайдан келген экенбиз да. Силер өзүң кайдан болосуң? Онда айтып берип коеюн, бул маселе боюнча биз мен деле чек арачы болуп жүрүп, Кытайга көп барганбыз. Анан ошондо Кытай эл республикасына айтканда, Кытай эл республикасына силер ким силер Кытайсыңар десем, биз Кытай эмес, биз хансыз дейт. Олар биздин элибиз хансы. Эмне үчүн дегенде, ошо Кытай эли аталып калганда, биз ошо бизден жакында былтыр пандемияда келип кеткен бир тууганыбыз бар экен, Айтакун Абдыш деген. Ошо Союз маалында Кытай Пекин университетин бүткөн экен. Ошо кичиген акын ошо айтып берди. Кытай эл республикасында дейт, өзүңүздөр билгендей, ким башкасы ошонун атынан коюлган. Ошо Синский империя, Таңская империя, ондай империя. Ошо Европа деген Кытай туугандар башкарып турган маалымат бар энди. Аны такташ керек энди. Башкарып турган ошонун атынан коюлуп калган дейт. А олар барып, сен Кытай десең, олар өздөрү тарынат. Биз Кытай эмес, биз хансыз деп айтат. Ошону биз мындай тактап алсак, деген жакшы болот деген ой бар. Мындай, мен айтып коеюн, кыргыз эл санжырасында бул Кытай чыныгы кыргыз. Жанагы биз Караталы Каранай деп атпайбызбы? Каранайдан. Баягы Каранай жортулугу кетип Кытайга кетти деп айтат бир кезектечи. Илгерки бизде калып калганда. Анан ошондо келгенде аял токол аял төрөйт. Төрөйт да. Анан Каранай келип айтат. Эмне десе, төрөдү. Эркек төрөдү дейт. Куттуу айда Кытайдан жылкы тыйып келдим эле, баламдын аты Кытай болсун деген сөз бар. Ошондон бир айтылган сөз бар да. Илгерки мына Кытай урусу өз айтат. Жоксо куттуу айдан деп, мен Кытайдан жылкы тыйып келдим дейт. Бир кезде куттуу айдан Кытайдан жылкы тыйып келдим, Кытай коюшун деп айтат. Бул чыныгы кыргыз, Каранай, Каратал. Караталдан Кошчу, силер Сару, буякта туруп атпайсыңарбы? Бул чыныгы кыргыз, кеде күлөсүң да. Эми биз Кытай калды. Саяқты болса қазақтар біз алабыз деп атат. Биздики деп намыс деген болуш керек да. Өзүңөрдүн сүрүштүрбөйсүңөрбү? Мисалы үчүн. Ошон үчүн жанагы сен өзүң байтике, буудай, богозу дейт калп айтпасам. Тоңтөгөр, ажы шекер дейт. Шекер деген жана белгилүү ошолдун атынан эле болсо керек. Шекер айылы деп Чыңгыз Айтматовдун эмес жүрбөйбү? Аты мен ойлойм ошол айылдын атынан коюлганбы, көп тактала элек. Шекер депчи. Ажы шекер да. Анан жанагы силердин белгилүү Каработо Баатыр. Каработо Баатыр Кыргызстанды бошотконго чоң салым кошкон адамдардын бири. Муну да эстеп жүрүш керек. Каработонучу. Жакшы. 17-жылдын ооба. Ким Мураталы. Бизде Солто менен Саяктын санжырасын жазган
ушул жөө жүрүп жазган ушу Мураталы. Мен айтып коеюн, эмгек жөө жүрүп жазды. Кандай эмгеги? Мына ушуну атайын чакырып атабыз. Мураталы, эми өзүңдүн ой пикириңди айтып койсоң 3 мүнөт. Ассаламу алейкум. Onlar uçlarda katışçılar. Bu Samira boyunca ayta turgan bolsam, menin özümdün tayatam bu Soltoy elinden de. Anan keyin oşo taytamdын аталаш туғандары бала элчи деп коет. Ал деле тайтыды. Өкөтөң тайтам да. Бала элчи, анан кийин жетиген уулу Эсенкул деген. Анан кийин ошол 30-жылдары бала элчини кулакка тартып эме кылган убакта байчеси ушул көп кол жазмаларын баарын тең өртөп жиберген экен да. Анан ошо калып калган бир куржун эки көзү толтура китеп бар экен. Ошону ал убакта жана камыш жабылган да, камыш менен жүгөрдүн бакалы менен. Ошондон тамчы тамп, анан көпчүлүк жерлери окуганга жарабай калып, ошо жетиген уулу Эсенкул тайтам ошону алып 70-жылдары ошо арабча окуп жазганды билген киши болчу да. Бул ошо жазган ошо эки тайталарымдын жазган кол жазмасын алып, анан кийин акыркы ушул күнгө чейинки балдарды, неберелерди, балдарын ошолордун баарын тең жазып, анан могу китепти чыгардым да. Мында мен эчтеке деле кошумча кошкон жокмун буларга. Тигиндей бул мындай. Көрсөтүп койчу мындай көтөрүп. Анан кийин ушуну жазып чыгарып, бу жерде бүттөң ушу бир эле атаны издеш үчүн чүйдүн ар кайсы айылдарына барыш керек болду да. Кийин ошо менен кыдырып жүрүп, 42 жыл дегенде ушуну жазып чыгарып, азыр сатыкка коюлду да. Мен өзүм саяк болгону менен анан кийин ошо тайтамдын кереси анан аткардым деп, өзүмдүн ошо милдетимди аткардым деп ойлойм да. Ошону жазсын деп. Кийин Солто жалпы Кыргыздын эмесинде дагы бул салым кошулабы Солто элине деп ушул ойлойм да. Анан кийин бул биздин ошо былтыр мурда жылкы тажиктердин эмедеги Баткенге кол салгандагы ошо саяктардын, Пайфлор районундагы саяктардын Марат Карбасов деген өзүбүздүн инибиз бар, ошо жардамга тамак ашын, кийим кечесин, жата турган кроват эмелердин баарын тең, төшөнчү орундардын баарын тең алып барып, өзү колу менен барып тапшырып келди да. Бул дагы ошо жалпы Кыргыздын биримдиги деп ойлойм. Ошол инимдин кылган ишин бул көпчүлүк билбейт, бирок ушул жерден айтууга туура келип атат. Ошондой болуп, ошондой эле Сусамырдан, Жумгалдан ушу саяк туугандарды ошо Баткен Кобалаңына алып барып көптөгөн салымдарды кошуп эметти. Бул дагы ошо Кыргыз эл биримдиги, Кыргыздын биримдиги деп ойлойм. Жакшы. Бул рахмат. Ошон үчүн Кыргыз эл биримдиги деп атабыз. Эл билбей калбасын. Аны азыр кайда десиңер, Кыргыз эл биримдиги деп 40 куру чогулуп турат мына Дайыр Кенекеев өзү контролчу. Ошондо билинбей калбайт. Ушунун баары эмгектин баары биякта такталыш керек да. Сөздү биз Моңолдор уруусунун өкүлү Усупов Эгембердиге берсек, бул жигит дагы көптөн бери кыдырып, ошол Моңолдор уруусуна санжырасына чогулусуна чоң эмгек көрсөткөн жигиттердин бири. Караса көзү бар, оозунда сөзү бар жигит. Сөз сизде. Урматтуу бүгүнкү Кыргыз эл биримдигинин катышуучулары, башынан айтсак, кыскача менин тарыхым 2005-жылы өсүмдүн уругумдун санжырасын кичинекей китепче кылып чыгарып, анан 2008-жылы
филармониядан ушул кыргыз эл биримдигинин чогулушуна катышкам. Анан эми баарыбыз айтып атабыз, чындыгы кыргыз деген ким болгон? Муну биз эмес, немистер бар картаны жайып берип атат. Бир эле нерсени айтып коюш керек. Ошо Англиянын ошо кездеги бир чабарманы болобу, шпиону болобу, орустар бир жагынан басып, талашып, англичандар бир жагынан талашып келип аткан кезде ошондо айтып барган дешет. Бул 40 аттын күнү бар жерде кыргыз деген уруу жашайт экен. Ал уруулардын аялдары эркектер менен кошо отуруп, чогуу чаран кеңешет экен. Эгерде бир сырттан душман келип калчу болсо, бүт аксакалдарынын баарын, балдарынын баарын тоолорго катып, аялдары кошо кылыч алып алып, сырткы душманга каршы чыгат экен деп айтылган сөзү бар. Анан эми экинчиси, биз моңголор уруу жөнүндө айтсак, ошол 2008 катышкандан кийин 2009-2010 жылдары бир штаб уюштурдум. Ошол 2010 жылы штаб уюштуруп, анан ошол убакта сиздер тараптан дагы ушул Санжираны тактагыла деген кезде биздин Санжира такталып калган, уруктуку. Анан уруунукун кандай тактайбыз дегенде, анан биз ошол жерден төраганы шайлап Аманды. Анан 2012 жылы кеңештик дагы, кой биз Саман Суратовго Куран окуталы деп, Дасмияга Куран окуткандан башталып кетти да. Ошол убакта бир жөн эле 100-төй кишини чакырып Куран окутуп атсак, сиздерден баягы Санжираны чогултканга айтыш керек болуп калды да. Анан бирөө телевизорго берип, бир 200-төй киши келип кетип, анан кайра экинчи кызматыбыз кандай болду? Анан эми эң негизгиси биз кыргыз эл биримдигинин баягы коюлган талаптарына эң негизги максат эле кайсы айылдарда түштүктүн, түндүктүн, мен түндүк түштүк деп айттырба деп жакшы эле айтам. Анан ошол экини тактадык. Бизде Өмүрбек Асан уулу деген иним бар. Мына ошол эки жанагы бул аба айтып аткандай ушул бүт Кыргызстанды кыдырып жазып чыкты. Анан эң негизгиси биз бир жерден 4-5 чогулуш өткөрдүк, чоң чогулуштарды өткөрдүк. Ошол чогулуштарга дагы бүт ушул кыргыз эл биримдигинин ар бир райондогу болобу, облустагы өкүлдөрүн кошо чакырып аттык. Чогуу чаран бирдикте болуп, ошол убакта биз бир чогулушубузду нарында өткөрсөк, Кочкордо, бир чогулушубузду кайра Чаткалда өткөрдүк, кийинки чогулушту кайра нарында өткөрүп, кийинки чогулушту Каракулжада өткөрүп аттык. Мунун эң негизги биздин максатыбыз ушул кыргыз эл биримдиги койгон талаптарды аткарып, экинчиден кыргыздын биримдиги мына ушул жерде жаткандыгын көргөзөлү деп аттык. Анан эми орчундуу маселебиз Кудай буюрса 3-чү съезд бүткөн. Азыр эми дагы кийинки съездге бүт ушу кыргыз эл биримдигинин арты менен кошо чогуу чараны өткөрүп туруп, азыр биз ушул Санжираны такта деп атасыздар. Санжира боюнча кийинки 3-чү китепти кайра толук тактап туруп даярдаганга мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Эгемберди түштүктө сен жана 3 кыйра деп атпайсыңарбы? Куттук, улуу кыйра, кубаныч, орто кыйра, мең дуулат, бала кыйра. Баягы 3 кыйра дейт. Асында чындыгында бул жерде 4 кыйра. Улуусу Атаке. Түштүктөгү жана кара шаар эмес. Ошол жерде негиздеген. Кийин аталар нарынга көчүп атканда эл болсо Атаке баатыр болгон үчүн сен биздин жерде эми сактап кал, сен кетип калсаң ким сактайт деп Атаке калып калган 11 баласы менен жанагы Дадаң, Субан, Асан, Жамболот, Кыйшык десе сен эмес Мураталы. Ошол жакта да Кыйшык деп. Курманкул, Пиримберди 11 баласы. Тиги Нокенде, Каракулжада Айтор жайнаган. Мына ошол чогултсаңар эле, мына тууган издейсиңер кайра. Мына ошону тактап койсоң дагы элиңди бириктирип аласың деген сөзүм да. Туура айтамбы? Атаке ошол жакта. Бул деген жырык Атаке эмес, Сарбагыш. Макулбу? Сөз аксакалыбыз Сары уруусунун өкүлү Анарбек Аксакал берсе. Урматтуу туугандар, бул кыргыз эл биримдигине мен башынан бери жүрөм. Ушул топ ушул неме кылган. Ушул Сары уруусу ушу кыргыз эл биримдигине кантип келди? Биз 3 курултайды өткөрдүк. 3 курултайдын биз 3-чү курултайда ар бир айылга бардык региондордун бардык сарынын баарын тактап чыктык. Кудай буйрса, мына сарынын өзүбүздүн китеби чыкты, башка китептер деме атат. Анан бул жерде биз айтайын деген нерсе, мисалы, урук Сары уруусу өзү 44 уруктан турат да. Ар бир уруктун уже бир 30тан ашык уже китеби чыгып калган өздөрүнчө.
Анан бул жерде биз мына биздин сары уруусунун өткөндө 3-чү курултайын бардыңыздар, көп болдуңуздар, биз талашты өткөрдүк. Бир добуштан бул Дайыр Кенеке Атакуловичти шайлап алдык да. Анткени бул биздин жаштар келгени бул келечек. Мурун аксакалдар биз өзүбүз минтип алдыга сүрөп, ай балдар тигиндей кылгыла, мындай кылдыгыла деп жүрчү элек. Мына Кудай буйруса, анан бул биз аудан уюштурууда да мына бул жакта биз мен 2 колум менен, 4 колум менен Кушкеңди мен колдойм. Эмне үчүн деген Санжар академиясын ачтык бул жерде. Биздин Санжар академиясынын мүчөсү болуп, биздин 93 жаштагы Сооронкулов Сыргак деген бүт региондорду кыдырып чыккан, ал чоң санжарачы киши. Ушундай аксакалдарды эмне кылдык. Анан Сарунун ушу 7 Көнөк Баатырдын 7 баласы болгон. Ошо 7 ар бир неменин башында мисалы Кыркул, Туай, неме деп турбайбы? Төңтөр, Тогунай, анан экинчи аялдан жанагы Күркүрөө, Кошкулак, анан 3-чү аялдан Эрешим деп атпайбызбы? Биз ошолордун бардыгын, ошолордун бардын урууга, ар бир уруктун баштарына ошолорду бир зам кылып шайладык бул. Бири добуштан бул Дайыр Атакуловичтан. Анан Сару мен муну тала айтпадым беле, сол канаттын төрагасы болуп, тең төрага болуп, бул немени абдан бизге кыйынчылык болду да. Ошол эле Атамбаевдин бул мурунку убакта деле сай-сайга бөлүнүп, анан тигиндей мындай. Жок, биз сиз айткандай биз 40 уруудан турабыз. Биз ынтымагыбызды бекемдешибиз керек. Эмне үчүн дегенде, эгер ынтымагыбыз бекем боло турган болсо, биз ушунча кыргыз эмне үчүн сакталып калды? Кыргыздын 40 уруу бары болгон үчүн, кыргыздын ушу ынтымагы болгон үчүн, ушунча канча жылдан бери кыргыз каганаты деген болгон, өзүңүздөр билесиздер. Азыр кыргыз уруусу биз 40 азыр мемени кыргыз эл биримдиги эгер ынтымакта боло турган болсок, илгерки каганаттын мемесин ошо бизге деле аз деле кыргыз илгерки калып болгондон кийин биздин түрк туугандар, биздин бир туугандар, казактар бизден чыккан. Ушинтип үчүн Санжаран айта берсе көп эле нерсе болот да. Анан мен мындан кийинки айта турган ошо 40 уруу. Мындан кийинки муну ынтымакты бекемдесек, мына кээ бир убакта мына Туркияда жана болгондо айтып өттү, азыр эле башка нерселер болуп атат. Мына уруктарды кээ бир келген мына Санжара өзүнчө бөлүнөбүз деп атат да, өзүнчө урук болуп эле. Ал болбойт. 40 уруу илгертен уже калыптанып калган. Ошолду бөлбөсөк, ынтымагыбызды бекемдесек. Анан бири-бирибизди мына арабызда да бар да. Казактардын арасында Эрешим казакты да башкарган, кыргызды да башкарган. Ошол Эрешимдин биз азыр колпоч уруусун Эрешим деп. Ал жан-жакты тигиде баласы келе атпайбы тигиден. А биз жок, Эрешим урпактары. Анткени тиги жакта Казакстанда биз Эрешим кыргыз эмеспиз, казак да эмес, биз Эрешим урпактары. А Эрешим ким болгон? Бул кыргыз болгон, накта кыргыз. Көнөк Баатырдын бул 70 жашта көргөн уулу болгон. Ошон үчүн биз кыргыз эл биримдиги мындан ары бул жаштар мына келип айтып турбайбы? Бул бардык немелер өткөндө биздин Дайыр Атакуловичти ошол төрага кылуунун астында аксакалдар болуп, баарыбыз тиги баркы уруусу көтөрүп бий кылган. Анан биз төрага кылдык, сары уруусу. Бир калып. Анан кийин сол канаттын төрагасы болду. Мына ошо 40 өзүбүздүн. Эми төрага мен ойлойм, бул биздин келечегибиз кең болот болуш керек. Мындан кийин ынтымакты бекемдейли. Сизге да чоң рахмат. Ушундай жакшы ушу аксакалдарды, санжара изилдөөчүлөрдү, санжара билген адамдарды ушундай чогултуп, кыргыздын ким экенин, эмне экенин көрсөтүп рахмат. Рахмат сизге. Нурдин, солто. Мына аял заты кандай? Ошол Тубай, Тоңтөр, Тогунай деп атпайбы? Ошол Тубайдын Куштарбек деген кыз болгон. Ошо Калпайтан Куштарбекти солто алып андан чаа төрөлөтүп белгилүү чаа. Бул билесиң да. А Куштарбектен тиги түгөл алып, тиги Куштарбектен Кудаш, Калматай, Итбакбас амандык болсо керек, 4. Мына ошон үчүн жанагы Эрешимге баягы кимди калмактар менен чабышып, катагандар менен чабышып атканда жардамга баргандар ошол Каба, Ча, Манап, Сарбагыш. Манап Токода барганда. Барып бир ошон үчүн Эрешимди кыргыз деп атпайбы? Кыргызга жардам берели деп барып келишкен. Мына биримдик. Биз муну унутуп калып атпайбызбы? Белгилүү Ча, белгилүү Итбакбас, Кудаш амандык деген ошол турганда. Ооба, жем болот да. Мына ушундай жакшы. Ооба. Жакшы. Эми сөздү ким? Абыкаев. Абирбек, Сарбагыш уруусунун өкүлү да. Бүгін мінекей Қырғызстанның
40 урусунан чогулган, 40 болбосо дагы бир топ уруулардан чогулган атактуу мындай каймактар отурасыңар. Ошолорго бүгүн кошулганыма чоң ыраазымын. Анан эми мен Санжыра дегенде эмнени түшүнөм? Бул Санжыра жөн эле жет атаны билүү эмес, андан тереңирээк да. Бул кыргыз эл дегенде тиги азыркы жанагы кытайдык Төлөк аксакалдын эмес чыктыбы? Ал биздин кылымга чейин канча миң жылда айтып атпайбы? Ошондон бери кыргыз эли бирде каганат болгон, улуу каганаттыкты түзгөн, бирде мамлекет жок болуп калган. Бирок ошол убакыттан бери элдигибизди сактап, улутубузду сактап келген ким? Бул эң негизги нерсе ошо Санжыра болгон да. Кыргыздар мындай жөнөкөй убакта уруу болуп жашап өзүнчө, бийлик жок кезде деле, мамлекет жок кезде. Бири-бири менен тынчтык кезде чабышкан менен сырттан калмактар келгенде же башка душмандар келгенде бирге калып кайра кууп чыгышкан туурабы? Ошол биримдикти сактап, элдикти сактап, элден улутту түзгөн ошол эң негизги тирек тирөөч Санжыра деп эсептейм да. Анан бул Санжыра дегенде эле биз баягы жет атаны кубалаганды түшүнбөй, ошол жерде агартуучулукту маанисин түшүнүш керек да Санжыранын. Себеби мынакей биздин урууда моундай баатырлар чыккан деп анын эмгектерин, кылган немесин, кыргыз элин ошол кезде пейилин түшүндүрсөң, ошо жаш балдар, кийинки балдар, ой мен ошондой болсом деген бир неме боягынан дух койгонгондой кылып айткандай санжырачылар керек да. Анан азыркы заманда мына бу биримдик мен баарын эле көрүп жүрүптүрмүн телевизордон, ютубтарданчы. Дайырбектин да сөзүн угуп атам, ошондон жанагы бир жакшы немеси жагып атат, сайт ачып атпайсыңар. Бул эми азыркы заманбап неме да технологияларды пайдаланыш керек, ошо жакты көбүрөөк пайдаланыш керек. Мына тынчтыктын бул передачалары аябай эң мыкты передачалар болуп атат бул элди агартууда. Анан кийин жанагы Кубан Чороевдер неме кылып жүрбөйбү? ДНК. Менимче ошол жагынан дагы кайра ошондой байланыштырып, уруулардычы, изилдөөлөрдү ошол жагынан тереңдетсек жакшы болмок. Себеби жана казактардыкын уксаң жана ким баягы сагада келип катышып кетти го, Савит. Кимде? Жакшылык Савиттер бияка келгенде жакшы отуруп эле тияка барганда баарын эле казак деп атпайбы? Орустун Клёсов деген бардын Эрадин ашыңды баарын орус кылып салды. Анан ошол экил бул биздин урууларда ошол ДНК жагынан да көбүрөөк анализдерди тапшырып, мондай неме илимий жагынан бириктирсек, мен оюмча жакшы болот деп ойлойм. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ал мен өзүм болсо Сарбагыш уруусун эми рекламалап деле кереги жок болуш керек, элдин баары жакшы билет да. Мен ошол Сарбагыш уруусунун Жантай уругунан болом. Улуу Жантай Санжырасы деген китебим чыккан, Кеңешбек Дүйшөбаевдин немеси менен, спонсорлугу менен. Менден калган чалаларын мына бул иним Сыргак улантып азыр китеп чыгарайын деген. Кыскача эми бир жерин айтып коюш керек. Туура айтты. Бул жерде эң каймактар отурасыңар. Кыргыздын Санжырасын баягы семишкедей чакканчы. Мен ошон үчүн көпчүлүгүңөргө макулмун. Анткени силер иликтеп, изилдеп жүрөсүңөр. Жантайдын бир эле баласы болгон Сары, андан Бөрүчөк. Туурабы? Бөрүчөктөн Айөкө, Элеке, Күзөкө, Атабай 4 тукум. Мына ошонун урпактары, белгилүү кишинин урпактары Санжырасы чыкты. Муну Сарбагыш Санжырасы деп айтсак туура эле болчудай. Уланта берсеңер. Урматтуу ушул жана Алкаев байкем айтып кеткенде, Айыр байкем айткандай. Кыргыздын каймактары деп мен силердин жаныңарга отуруп абдан сыймыктанып өзүм да толкунданып азыр микрофонду эмне кылып кармаарымды билбей калдым. Сиздерге чоң рахмат, ушундай жакшы коом түзүп атпсыңар. Мен деле ушул киришкениме бир 3-4 жыл ай болуп калды. Ушул байкемдин калгандарын эметип мен азыр изилдеп, мен эми кыскасын эле толуктайын. Ушу биздин азыр байкем айтып кетпеди, Бөрүчөктүн баласы Атабай, Айкө, Токтоокул, Күзөкө деп. Мен байкем Атабайдан болот, мен Күзөкөдөн болот. Ошол Күзөкөнүн анан калгандарын санжараларын чогултуп аткам. Ошол Күзөкөнүн балдарынан азыр ошо бир тапканыман ошол биздин эшиге Дозондой, Дозондун Миңназар деген Ормохандын уазири болгон дейт, таткасы болгон дейт. Ошол Миңназардын тукумун Кошкордун Кара күнгөй дегендерин 30тан ашык түтүн экен, ошолорду таптым. Анан дагы бир бер жакта Дайырбектер кимдин баласы, Күзөкөнүн баласы Дайыр 5 калмакты ошолордун эмеси Акталанын Коңорчок деген айылында экен, аларда бир 40 түтүндө экен. Ошолор таптым. Анан өзүбүздүн Тыныбектен
Тыныбектин жаңгарачынан ушул эмеде болчу экен, могу көлдүн алдагы Сары Камышынан баштап тетиги эмесине чейин, Чолпон атага чейин бүт эле ошол кимдин Дайырбектин көкү уулулары турушат экен да. Ошолорду иштеп анан байкем изилеп кеткен жанагы чала бала калгандары, бул Дөңалышта турган Калматайдын балдары, тияктагы Таласта турган, Коз жакта турганда кимдин Малжандын балдарын ошол калгандарын жазып, Кудай буйрса ошол Кудай буйрса болгонтат эми силерге чоң рахмат. Өзүм да абдан жакшы кылып атпсыңар. Бизден силердин жолуңарды жолдойлу. Силер баарыңар улуу кишилер. Мен мындан тааныганда Баяскан таанıyт экенмин. Кушубек байкени билем, сырттан көрүп жүрөм. Бул байкени ким баг Мураталы байкени постоянно көрөм. Баарыңарды эле көрөм. Аттарыңарды унутуп калдым. Баарыңарды байкенин передачасынан көрүп жүрөм. Рахмат сиздерге. Байке сизге да чоң рахмат. Ушул ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кыргыз биримдиги, Кыргыздын мамлекеттүүлүгү ушундай өнүп өсө берсин. Баарыңарга жакшылык алып. Изилдегениң жакшы. Тиги Малжанды изилдегениң жакшы экен. Дайырбектин бир тууганы ким? Дайырбекти Күзөкөнүн баласы. Тыныбек, Дайырбек, Калматайлар бул чүйдүн дөңгөлүшүндө турушпу? Ким? Ниязбек болсо, ошо Малжан болсо, кимдин эмесинде Эзен кулдубагында Жаныбек Баатырга куда болушуп, жана Канымжандын кудасына кетип, аны мен сага барбайм. Мен сага кул болуп калам барганда. Мен сага кийин келип алып кет дегенде Жаныбек Баатырдан келип өзү алып кеткен. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз эл жакшылары. Мен Темиров Алик, Кадамжайлык Найман боломун. Найман уруунун өкүлү. Санжыра боюнча 2019-жылы чоң курултай өткөзүп Кадамжайда 18 урууду чакырып, кыргыз эл биримдигинен 18 уруу барып, 8 өлкөдөн коноктор келген. Аны биз илимий конференция кылып биринчи күнү 8 профессор Ферганадан, Бишкек академиясынан, Улуттук университеттен, Оштон кишилер барып илимий конференциядан кийин анан курултай өткөзүп, ушул ынтымак иштерибизди жүргүзүп келебиз. Бу Санжырага деген маселеге келгенде, Санжыранын эмне үчүн солкундап, басаңдап, үзүлүп калгандыгынын бирден бир себеби мондай эски Санжыралар мондай эски фарси тилинде араби эме менен жазылган экен. Ушул эме китеп, ушул материал бүгүнкү күндө Баткен районунда, Самаркандек айылында Абдышүкүр Аксакалдын колунда кармалып турат. Бул ата мурасы экен. Муну Ислам университетинин Сабыр Дамыла которгон экен. Бул материал өтө баалуулугу ушундай экен. 3000 жылдыкты камтыган Бухар, дагы бир топ эмилердин казыларынын мөөрү басылган бирден бир эски тарыхый материал экен. Мында эгер муну терең изилдей турган болсок, биз көп уруулар менен бир тууган болуп чыгып атабыз. Бир эле Найман өзү менен эмес, Наймандан тараган уруулар ушул биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө жашап атат. Бул Санжыра жагы. Эми уруу боюнча бул муну аягына чейин айтсам, муну арабы бизден кеткенден кийин биз тарыхтан ажырап калыппыз. Санжырадан ажырап калыппыз. Андан кийин латын кирип, анан 1940-жылы кириллица кирип, ошону менен биз көп тарыхыбызды унутуп калган экенбиз. Бүгүнкү күндө бизге бул айкын болуп көрүнүп турат. Биз Орто Азиядагы, Алтайдагы Найман туугандар менен байланышыбыз тыгыз. Алар менен биз катташып турабыз, тояштарга келип турат. Аттуу баштуу кишилер келет. Аны көбүңүздөр көрүп калдыңыздар. Россия жазуучулар союзунун тең төрагасы Борон Таябабыз бизге жылда келип турат. 6 айлык тууганыбыз. Анан биз бүгүнкү күндө Найман туугандарды изилдеп батыштан таап атабыз. Батыш өлкөлөрүдөн, Германиядан, Прибалтикадан бул кантыбайка барып калабыз. Бүгүнкү күндө Калининград областында Россиянын мурда Кинизберг деп айтылган экен. Ошол жерде бүгүнкү күндө мамлекеттин корууга алынган Найман шаарчасы турат. Бүгүнкү күндө бул баягы экинчи кылымдан
4-6 кылымдардағы қырғыз уруларының батышта чыгыш Европада жашаған изи екен. Мұның изи бүгінгі күнде өзіңіздер білесіздер, мигранттар батышта жүреді, барып келіп жүреді. Біздің бір туғандар ошол жақтан таап келишип атат. Москвада мен де көп жүріп келгенмін. Москвада атыңды айтсаң, орыстар айта албайды біздің атыбызды тура. А Германияға барсаңыз, атыңызды дан айтады. Өмірбекмін десеңіз, Өмірбек дейді. Шерғазы десе менің ұлым, Шерғазы деп айтады. Үй тамғасы бар екен. Үй тамғасы бар екен. А тамғасы бар екен. Мұны ішкілік қырғыздардан сөзінің тывыштары бірме-бір дана келіп отады. Бұл деген сол біздің ескі изибіз. Біз емі санжырабызды алыстан ошой батыш жақтардан да тақташыбызға туыр келеді. Андан тышқары бүгінгі күнде емеде Англияның ұлттық паркының бір бөлігі бүгінгі күнде деген айтылып жазылып тұрады. Найманец деп, англисше. Найман тамғасы менен. Бұлар Германиядан барған наймандар екен. Прибалтикада жүрішеді. Ушынтып біз бүгінгі күнде қырғыз ел биримдиги менен ушундай қанатыбызды жайып, батыш жақадағын экспедиция жасайбыз деген ниетте жүрөбүз. Быйыл қырғыз ел биримдигинин демилгеси менен акыркы Найманның ханы 13-ші кылымдын башында Алтайдан Чыңгызхан дооруда кыргыздарды Кашкар аркылуу оодарып Алатоога алып келгендиги жөнүндө илимий конференция кылайлы деп атабыз. Бул Найман хандын, күчлү хандын мүрзөсү Чоңалайда, Сарыколдо коюлган экен. Ага 1-2 жол барып келдик. Быйыл ошого барып, ошайка илимий конференция өткөзүп, курултай кылып, уруу башчылары барып, ел барып, жакшы бир жыйын кылып, бир тарыхый иш-чара жасайлы деген үмүттөбүз. Былтыр мурда жылы Баткенде болгон коголаңда биз атайын штаб ачып иш баштаганда биздин уруу башчылар биринчи болуп барып жардам беришкенде ошону ыраазычылык билдирип коеюн мен. Анан жана дин боюнча бир аз сөз болуп кетти. Куранда бир аятта Алла Таала айтат: "Биз силерди уруу улут кылып жараттык, таалып билүү үчүн" дейт. Бөлүнүү үчүн эмес. Себеби мен эмнеге айтып атам? Азыр эми жаштардын арасында да кээ бир биздин жерлештер, туугандар айтып атышат, бу дагы артка кетип атат, уруу болуп бөлүнүп деп атат да. Анан үй бүлө болот, үй бүлөдөн кийин уруудан кийин улут болуп атпайбы? Ортодо улутты алып салыш керекпи? Бул бар нерсе да. Анан кийин кыргыз болуп туруп анан биз ата тегибиз билбесек, анда биз маңкурт болуп калабыз. Ошондуктан муну бул туура маселе, биз түшүндүрүп айтышыбыз керек, элге жеткиришибиз керек. Сизге чоң рахмат бүгүн уштурганыңызга. Азыр бул сиздин передачаңызга келип биз мындай мом болуп отурбайбыз. Бирок биздин өзүбүздүн ички чогулуштарда талаш тартыштар көп болот негизи. Анан бир эле санжыра направлениясы, тарых направлениясына кетип калган бизде андай эмеспиз да, жанагы аталып кеткен максаттарыбызды айтып атабыз. Анан азыр мисалы үчүн Кушубек акеди жана Сыргак аке, вот сизди деле алсак, ушу сиздер бар болгондо азыр мындай өсүп келаткан жаштар сиздерден ушу кагаз жүзүндө жазып алып кала турган көп нерселер бар да. Бул ооз-эки келаткан көп биздин тарыхыбыз ооз-эки келип атпайбы? Бирок кыргыз атабыз, Доломби кыргыз атабыз эң байыркы бул элдин деп ар бир Кытайдын дагы, башка элдердин дагы булактарында жазылып жүрөт да. Бирок ошол кошуна эле болгон казактарыбыз өзүнүн тарыхын башкача кылып жазып, азыр жаштарын окутуп, 100 жылдан кийин алардын балдары чоңоюп калса, биздин балдар чоңоюп калса, жеңип кое турган деңгээлге баратат да. Анан мамлекеттик кызмат болсо өзүнүн баягы протоколу менен, дипломатиялык немелери менен айта албаган сөздөрдү биздин тарыхчылар, кыргыз эл биримдигиндеги мүчө болуп аксакалдарыбыз ошол өзүнүн деңгээлинде ошол казактын акыны болобу, тарыхчысы болобу, санжырасы болобу, кимиси болсо дагы жанагы чыккан килемди лопаткага жыга тургандай далил менен айтып бере турган тарыхты биздин арабызда ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан жанагы коомдогу терс көрүнүштөргө дагы биз реакция кылып турабыз. Жана ЛБГТ кыргыз элине
нарық насирине, улуттугуна, салтына карама каршы келген мындай жаман көрүнүштөргө реакция кылып тура турган уюмдардан бири десек болот. Эң негизги баарыбыз биригип туруп, ар бирибиздин ичибизде биздин кыргыз деген каныбыз чуркап турат, бир тууганбыз да барыбыз. Ошо кыргыз атадан тараганбыз деген биздин эң негизги идеологиябыз ошол десек болот да. Рахмат. Эми урматтуу замандаштар, мына Дайыр мырза айтып кетти. Бүгүн биз көпчүлүк учурда биримдиги деген үчүн кыргыз эл биримдиги уруулардын ортосундагы мамиле, аларды такташуу деген ганга көпчүлүк пикирге кошулуп отурабыз. Биримдик мына ушундан башталат. Анан бул жеке эле бул Санжира эмес. Кыргыз эл биримдиги мына азыр айтып өтпөдү. Бул жерде айтып атпаймынбы? Тил, маданият, салт дегенде мунун баарын алып жүрбөсөк биз кыргыз болбойбуз. Бул азыр кыргыз эл биримдиги бардык багытта иштеш керек. Аксакалдар кеңеши деп атпайсыңар, эң туура кыласыңар. Жаштар кеңеши деп. Жаштарга айтып түшүндүрсүн. Биз отура бербей өзүнчө мамлекеттен бөлүнүп калгандай болбой иш-чарага кошулуп жүрөлү. Өзүбүздүн сунушубузду айтып жүрөлү. Өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Азырчы ушул жерденчи биз мондайбыз. Биз божо кыргыздын таламын талашып атабыз. Ким каршы болот буга? Азыркы учурда Мухаммед пайгамбар деген жок экен, бу калп экен деп орустар, кыргыз кыздар орусча сүйлөп атышпайбы? Ачык эле сүйлөп атат. Биз ушуга жеттик да. Анткени биз учукпайбыз. Эч ким айтпайбыз, тим эле койчу деп. Биз убакыт өткөрүп жибердик. Биз азыр өзүбүздүн жашап аткан доорубузда өзүбүздү койт актап коелу. Биз кыргызбыз айланайын. Кыргыз баламды эметтеп, жанагы ким жүрбөйбү? Келтир. Мен күйөөм каза болуп калган. Бу эки балама айтып берсеңиз, булар кайсы уруудан болот? Күйөөм баланчадан деп. Мен айтып берип атам, баланчадан түкүнчө. Кызыккандар көп болуп атат. Демек, бул жерде кыргыздын куту бар экен да. Намыс үчүн деп. Азыр эртең, бул кырсык болду, көтөрүлүшкө кээ бир айтат. Кереги жок, мындай душманым жок деп кетип калса эмне кылабыз? Кыргыз кыргызды гана өзүн сактай алат. Биз ошого биримдикке, ынтымакка чакырып атам. Мына келип, ушул жерден ой бөлүшкөнүңөргө рахмат. Кыргыз эл биримдиги өсүп, өнө берсин. Эл катарына кирип, эл менен аралашып, бирдиктүү иштер кылгыла. Бул мен абдан чоң кубанам. Ушуга бир өзүңөр татыктуу болсоңор, кийин биз ушул мен Санжира 8 жылдан бери тартып жүрөм. Бир мындай Санжира тууралуу жаман сөз уккан жокмун. Кудай өзү көрүп турат. Жаман сөз уккан жокмун. Силер да бир Санжирачы катары, элди бириктен катары эки жакка чуркабай түз жүрсөңөр, мен ыраазы болот элем. Бүгүн ушул кыргыз эл биримдигинин максаты эмне, иш саясаты эмне дегенге биз бираз жооп алдык. Көрүүчүлөр болсо кийин да суроо берер. Ушу менен биз бүгүн Санжира программабызды аяктайбыз. Келгениңизге рахмат, ишиңерде чоң ийгилик болсун, баардыгыбызда токчулук, молчулук болсун. Рахмат сиздерге. Сизге да рахмат, сиздин белелешиңизге. Саламатта болуңуздар.